Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз улантабыз. Жогоруда болуп өткөн дагы чыгарма бир керемет чыгарма болду. Дал ушул чыгарма ар бириңиздерге арналсын элем. Дал ушундай маанай менен биз эфирибизди алды карай жылдырып, азыр болсо дал ушул баягыбыз дагы ыр жаатында, чыгармачылык жаатында болмокчу. Биздин студиябызга таң эрте алгачкылардан болуп келип калган өзгөчө коногубуз бар. Жаш ырчы, өзгөчө талант. Жылдызы жаңыдан жаңып келе жаткан ырчы десек болот. Улук Назар мырза бизде конокто, саламатсызбы? Кусмантаңыз менен кандайсыз? Assalomu alaykum. Кандайсыздар? Таардыңызбы? Жок. Берге карап турбайсыз кичине, бери. Бери карап отурсуз мындай. Мындайраак кара. Ушундай. Кандайсыз, келиңиз алгач эле. Аябай удобный стол экен. Столуңар мен жоготарыңыз барбыз эле. Элибиз менен амандаша алыңыз, Ассаламу алейкум. Бардыңыздарга кутман таң. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Сиздерге кааларым дайыма эле ушундай жаңы таң тосуп, жагымдуу маанай менен күлүп жайнап жүрө бериңиздер. Азаматсыз. Жакшы. Улук мырза. Алгачкы сурообуз. Мындай эле болсунчу. Каякта жүрдүңүз? Ошондон баштайлы, Каякта жүрдүңүз? Биз эми мен деген Гронкеев, Муратал Гронкеев атындагы музыкалык колледждин студентимин дагы. Акыркы учурда ошол жакта окуумда биздики ушул учурларда экзамен деген башталат. Ушул жылы мен өзүм бүтүрүүчүмүн дагы. Анан ошондуктан окуумдан дагы жумушум көп болуп, андан башка студияда да жумуштар көп болуп, ошондон көп кармалып калдым. Сиздерден кечирим сурайм да бир жолу. Эртерээк айтып койсоңуз болот беле? Эфирге 5 мүнөт калганда. Жазып койбойбу? Макул, негизи чыгармачылык кишилердин режимин түшүнөбүз. Түнү менен иштеп, күндүз уктап калып, негизи эфирлерге чыгармачылыкка аралашканыңызга канча жыл болду? Жалпысынан, Негизи жалпы жонунан кичинекейимден бери эле, бирок деген чыныгы чыгармачылык болуп 2-3 жыл болуп калды окшойт. 2-3 жыл болуп калды. Буга чейин эфирлерге барып жүрөсүз, Буга чейин барып жүрөбүз, ооба. Ушундай кыйынчылык менен барып жүрөсүзбү? Башындагы эфирлер аябай кызык болгондуктанбы, же ал кезде мындай кичине эме болсо керек да. Көңүлүңүз калып калган окшойт. Жок, андай деле эмес эми. Просто эме болот экен, кандай десем, меники кийинчерээк ошо, мисалы биздин жана Секетим деген ырыбыз чыккандан кийин кайдымдай ошондо график бузулду деп айтсам болот да. Ар кандай тойлор болот, жанагындай көп жактарга барып ырдап калабыз. Алыскы жолдордо да жүрүп калдык. Ошол жактардан кеч келебиз, түнү бою жүрөбүз, түндө уктап калып, түндө уктабай, тескерисинче наоборот, күндүз уктап калып ушундай проблема болот да бизде. Макул, түшүндүк. Кечирелиби кесиптеш? Жок, эми биз кечиримдүүбүз. Биз го кечиребиз, анан биздин кадр сыртындагы кесиптешибиз Нурпери кечиреби, кечирбейби билбейм, аны өзүнөн сурайсыз. Ооба, эфирден сурап аласыз. Ооба. Сонун жооп бердиңиз, бирок башында эфир кызыктуу болчу экен көрсөм. Азыр кызыксыз болуп калган окшойт эфир. Мен түшүнүгүм боюнча. Келиңиз анда жаңылыктарга кезек берели. Чыгармачылыкта кандай жаңылыктар болуп атат? Чыгармачылыкта кандай десем, азыр бизде мындай жаңылык бар. Буга чейин ырдап жүргөн бизди көбүнчөсү дуэт деп ойлошу, Илгиз Каныбеков деген ырчы досум менен. Мындан ары чогуу ырдабай калдык. Сольный ырчылар катары эле өзүбүздүн ушу творчествону өзүбүз эле алып, ар ким өз жолубуз менен кетели деп чечтик. Андан башка дагы кимдин сунушу болду? Экөөбүз тең эле отуруп, чогуу ушундай чайчы отуруп эле экөөңүз чогуу эле. Ушундай эле, ооба. Себеби деген негизи балким түшүнбөстүктөр болду. Жок, андай деле нерсе болгон жок. Бул жакта менин оюм эми кандай десем, мисалы Кыргызстанда дуэт менен иш жүргүзүш бул өтө оор болот экен. Же биз жаш болгондуктанбы, ошон үчүн негизи эмтеден эле кийин прям аябай да бул нерсе чоңоюп кетелек деле, ошо азыртадан эле токтотолу деп ойлондук. Жаш болгондукка байланыштуу деп калдыңыз. Жашыңыз тууралуу да кызык болуп атат, сурай кетпесек болбойт го дейм, Жашым 20 жаштамын. 20дасызбы? Ооба. Жаш экенсиз. 20 жашон, жаш күлүп турчу гүлдөй жаш экен да. Биз 20 жашыбызда деп баштабыз. Биз канчада деп сурабайсызбы? Арз эткеним бар, тамаша. Анан интернет блогтарынан жана ошол эле азыркы соц тармактарга көз чаптыра турган болсок, сонун керемет чыгармаларды аткарат экенсиз. Өзгөчө тандайт окшойсуз отуруп. Бурларды өзгөчө. Кимдер операторлорду? Өзүбүздүн команда бар. Көбүнчө биздин менеджер тандап берет.
эми ошо менеджер экөөбүз келишип, анан чогуу ошо ырларды тандайбыз. Менеджерим деп айтып койсом болот көбүнчө. Менеджериңиз. Продюсериңиз барбы? Продюсер жок биздики. Только кандай десем, биздики Obon Music деген командабыз бар, музыкальный. Мындай айтканда, эми лейбл десем түшүнүктүүрөөк болсо керек да. Ошол жакта общий команда бар, бизде продюсер жок эле, команда менен иштейбиз биздики. Ошондой. Жакшы. Өзүңүздүн негизи эле жан дүйнөңүз кайсыл жанрдагы чыгарма, кандай чувствый ырларбы, же жай чыгармаларбы, лирика чыгармалар кайсынысы чыгат жакыныраагы? Жан дүйнөмө негизи азыркы современный стиль десем болот. Лирика да көбүнчө. Бирок деген Кыргызстандын талабына ылайык, Кыргызстанда деген той ырын ырдабасаң, азыркы ачык эле грубо айтканда той ырын ырдабасаң ырчы боло албайсың мындай айтсаңчы. Бир жок дегенде бир 2-3 той ырың болсун. Ырчы боло албайсың деген сөзүңүз бир аз туура эмес болду окшойт. Негизи той ырларын ырдоо менен батыраак атактуулукка жетесиң. Ошондой мааниде айткандыгым, ооба, ошондой мааниде айткан. Туура эле. Жакшы. Анан продюсерим жок деп калдыңыз. Жаңы чыгармачылыкка аралашканда продюсери жок, жалгыз иштөө кыйынчылык жаратпайбы экен? Кыйынчылык деле жараткан жок. Себеби бизге ар кайсы жактан айтып турган, туура эмес каталарды кетирип атсак, оңдоп турган байкелерибиз бар. Азыркы учурда эми продюсер деп эмес, бирок деген ошо чыгармачылык жактан оңдоп түзөп бизге карап турган Тотомидин Жолдошев байкебиз бар. Барыңыздар таанысаңыздар керек, Талай Элестовдун солисти. Азыр ошол байкебиз бизди кандай десем, эми чыгармачылык жактан үстүбүздөн аз карап турган, жол көрсөтүп турган адам десек болот. Продюсердин жолун жолдоп атат мындай айтканда. Продюсериңиз жок, бирок жумуштун баарын менеджер кылат деп калдыңыз. Баарын Сиз менен эфирге чогуу келген айым менеджериңиз. Ооба. Менеджериңиз болобу? Ооба. Бирок башкача айтпады эле. Алдагы. Эки жакка тең жетишет. Азаматсыз, бир ок менен эки коюнду аткан экенсиз. Туура. Биринчи менеджериңиз болдубу же эмеңиз болдубу? Ошол болду да. Биринчи сүйлөшүп, анан менеджериңизге айланды. Ооба. Жакшы, туура чечим кылыпсыз. Анан айтсаңыз, чыгармалар тууралуу сүйлөшө турган болсок, өзүңүз айтып болосузбу? Жан дүйнө, лирика, жай ыргактагы чыгармаларга жакын деп. Ошол эле учурда мындай азыркы тойлордо көбүнчөсү шустрый чыгармалар аткарылат, туурабы? Ооба. Ал жагында кандай карайсыз? Көз карашыңыз өзүнүкү негизи эле кандай? Бат чыгармаларга. Негизи бат чыгармаларга деле көз карашым түз, жакшы эле. Мага бат чыгармалар деле жагат, жай чыгармалар деле жагат. Только кандай десем, негизи меломан мен. Бардык эле музыканын түрүн жакшы көрүп уга берем да. Бирок деген негизи эми азыркы заман талабына ылайык бара-бара бул тойдун шоусу деле токтосо керек деп ойлойм. Азыр деген мисалы көрүп атканыңардай эле Улук, Манапа, Бакыр дегендердин заманы өнүгүп келатат мындай айтканда. Ошондуктан эми заманга жараша болуш керек да, ошо ар бир эле артист. Ошондуктан ошол кандай десем, ушул жанрды буюрса акырындан өзүм кичине бир аздан алмаштырып жаткан учурум азыр. Негизи бирок деген жанагындай чыгармалар, шаңдуу чыгармалар, аларга деле көз карашым жакшы эле бардыгына. Ошон үчүн ушу шаңдуу чыгарманын аркасы менен кандай десем, бир аз болсо да таанылдык деп ойлойм. Туура, жакшы экен. Анан дагы бир кошумча суроо болсун. Кыргызда айтат, ак канаттан суу агат дейт коёк, кесиптеш. Үй бүлөдө бирөө чыгармачылыкка жакын инсандар бар окшойт, Чыгармачылыкка жакын деле инсан жок үй бүлөбүздө. Бардыгы тең эле ырдайт, комуз чертет, инструменттарды ойногон адамдар, бирок деген чыгармачылык деп баш оту менен кирген адам жок үй бүлөбүздө. Ойлонуп көрсөм жок, андай деле жок экен. Жок. Сиз каяктан чыктыңыз анан? Билбейм ошо. Жакшы. Ошо негизи тай жагыбыздан, ошо бир туугандар жагыбыздан ырдагандар көп да. Ошондуктан эле ошо каныбызда болсо керек да. Анан эң эле шустрый болуп ырчы болом деп ошо мен чыголум окшойт. Жакшы. Анан алдыңкы боло турчу жаңылыктардан сүйлөшөлү. Кандай чыгармалар даярдалып атат? Алдыда буйруса өтө көп жаңылыктар бар. Азыркы учурда интернетте хит болуп жаткан жанагы Авток деген рэпер бар. Барыңыздар таанысаңыздар керек. Чогуу совместно эки ырм эшитип атабыз. Анан бир клип буюрса жакында даяр болуп калды. Ушу бир жумалардын тегерегинде интернетке чыгат. Ушундай жаңылыктар бар бизде. Жакшы. Сиздин репертуарыңыздагы чыгармаларга көз чаптыра турган болсок, басымдуу бөлүгү башка өлкөнүн ырларын которуп, ошол
доорду айт экенсиз, анан балким өзүңүздүн автордук чыгармаңыз жаралат. Өзүңүз ыр жазасызбы? Менин ошо мисалы YouTube каналымдан көрсөңүздөр болот. Бир Көрөт 50% ошондой чет жактан которулгандар бар, 50% өзүмдүн автордук чыгармаларым бар. Негизи теңме-тең эле алып жүрөм, эки жакты тең. Каверде дагы автордук чыгармаларды да чыгарып турам. Жакшы. 50% өзүмдүкү, 50% чет элдики деп калдыңыз. Азыркы учурда ушул чыгармачылыкка аралашканыңызга жогоруда айткандай 2-3 жылдын жүзү болду атпайсызбы? Деги эле капчыгыңызга канча чыгарманы топтогонго жетиштиңиз дал ушул убакытта? Негизи чыга элегинен бери эсептей турган болсом, 20дан ашык бар, же 20га жетпесе де бир 10-15 бар да. 10-15 бар. 15 бар. Ошонун канчасы чыкты? Анын примерно бир 10 чыкты окшойт. 10 чыкты. Жарык көрдү. Жакшы экен. Негизи чыгармачылыкка аралашканыңызга 3 жыл болуптур, бирок биз акыркы жарым жылда Улук Назар деп угуп, ырларыңызды радио, телевидениялардан угуп калдык да. Анан дал ушул Секеттин ыры болду окшойт сиздерге өзгөчө атактуулук алып келген, Ооба, Секетим болду. Негизи буга чейин ушундай дуэтте сонун чыгарманы жаратып, балким мындан ары да иштесеңиздер мындан сонун хиттер жаралмак беле? Балким эми бирок деген биздин чечим ушундай болду. Дуэттин келечегин экөөбүз көрө албай койдук да. Ошондуктан болбогон нерсе башынан эле болбогон. Ошондой деп чечтик, ооба, туура. Жакшы. Жогоруда өзүңүз айтып калдыңыз, Азыр консерваторияда окудуңуз. Куркиевде окуп атасыз, Азыр да окуп атасыз. Ооба. Канча калды убакытта бүтөрүнө? Бир жума калды буюрса. Бир жума калды. Жакшы. Кайсыл жаатында ошол тууралуу да Эстрадный бөлүмүндө. Эстрадный да ичинен бөлүнөбү же бөлүнбөйбү? Эстрадный ичинен дагы инструменталисттердики деп экиге бөлүнөт. Вокал, инструменталисттердики өзүнчө жанагындай бас, гитара, ударный, ушундай инструменттер менен. Ушунча убакытты бөлүп, менет кылып, чоң окуу жайда окуп аткандан кийин дал ушундай сизде мырзанын үнү таң эрте кандай жаңырат болду экен, баардык көрөрмандарга кызык болуш керек эле кесиптеш. Өзгөчө мен кесиптешиме да абдан кызык болуп атат, себеби биз сизди абдан күткөнбүз. Өзгөчө Нурпери айым. Ооба, Нурпери айым күткөн. Анан ошол Нурпери айымга кечирим сурайт деп. Бир чыгарма таң эрте сурансак кандай болот? Албетте. Балабы? Болот, албетте. Балабы кесиптеш? Жан дүн менен. Жан дүн менен, ошол жерден. 4 сапыр ырдап бериңиз. Ушул жерден элеби? Ооба, анан сахнадан сизди чыныгырды ырдатабыз, Азыр болсо жан дүн менен бир 4 сапыр өзүңүзгө жаккан. Да, Секетимде өзүмдүн партиямды ырдап берейин. Азыр таң атпай, күндө ойгон элек берат. Түшүнөбүз, Бирек деп туруп эле баштап берсеңиз болот. Секетим, секетим, сезимди козгоп келесиң, себелеп өткөн жамгырдай, сергити бергү бересиң. Кара эле каралдым, кайсы эле күнү жаралдың, кабылдым сенин сүйүүңө, кайгыртпа мени карагым. Баракелде, азаматсыз. Сиздин үнүңүз өзүңүздүн сырткы келбетиңизге аябай окшош экен. Жараштуу, Ооба. Туура айтасыз, мен ошону айтайын деп аткам. Чындыгында көп ырчылардын байкасаңыз, мындай үнү менен өзүнүн кебетеси дал келбей калган учурлар да кездешет. Бирок өзүңүзгө жараштуу экен. Буюрса үнүңүз мындан да өрчүп, Ала таанын булуу болосу деген биз терең ишеничте барбыз. Анан сиздин сырткы келбетиңиз тууралуу да сүйлөшө кетпесек болбойт го демек. Ооба, мен ошо көбүрөөк менеджер тууралуу сүйлөшкүм келип атат. Сиздин образыңызды, кийим стилиңизди да менеджериңиз түзүп берсе керек. Ооба. Цепочканы так деп менеджериңиз айтты. Жок, именно цепочка ошо өзүмдүкү да, өзүмдүн ойым. Төрөлгөн бар болчу. Жакшы. Образдарды мыкты тандайт экен. Негизи мындай байкасам, мырзалардын ак кийгени көбүнчөсүнө жараша бербейт да, эспеш. Мени элестете аласызбы дал ушул кийим менен мени? Ооба. Мен өзүм эмнегедир элестете албайм ушундай кийимдер мени. Бир кийип көрүш керек экен. Менеджериңиз? Ооба. Ар дайым Аты ким? сиздин жаныңызда. Аты Аку. Аку, толук аты? Толук аты сыр болсун. Болсун, Акылай. Жок. Угадать айтып туруп отуруп элем. Айтып коеюнбу? Айтып берейин? Жок. Акылман. Айта берейин, Айтып берсин, манча болду сүйлөшөбүз ал тууралуу дагы. Негизи эми көбү таң калат, бирок деген ким койсо да аябай жакшы ойлонуп койгон экен. Атак Тилек.
Ак Тилек. Ак Тилек. Анан Улук мырза, сиз азыр интервьюда өзүңүзгө ушунчалык ишенимдүү болгондуктан айтып атасыз. Менин сүйлөшкөн кызым, менеджерим деп айтып атасыз да, ишенимдүү түрдө. Азыр сиз 20 эле жашта экенсиз, чыгармачылыкка жаңы эле аралашып атасыз. Сиз атактуулуктун туу чокусуна чыга элексиз. Анан сиз жаратуучу ийгиликтер алдыда да жашоодо ар кандай болуп кетет. Анан ачык эле интервью берип атасыз. Ушул нерседен корккон жоксузбу? Балким келечекте ал айым сиздин жубайыңыз болбой калса, сиздин жубайыңыз бул нерсеге кандай карайт экен? Ушул тууралуу ойлонуңуз беле? Же өзүңүзгө ушунчалык ишенесизби? Өзүмө ишенем. Өтө оор суроо болуп кетти окшойт. Өтө оор суроо болуп кетти окшойт. Аябай эле. Анан Улук мырзанын сыртынан эле билинип калбадыбы? Азамат, демек ишенсеңиз, бул ачыктай берген жакшы нерсе да. Ооба, туура. Анан бир нерсе сурабай калыптырбыз. Кайсыл жердин кулуну болосуз? Мен деген Нарын областына караштуу Жумгал районунун Кызыл Жылдыз деген айылдын. Жумгалданбы? Жумгалдан болосузбу? Ооба. Жумгалдыктар негизи эле кыйын келишет. Ошондо супер. Саяк. Негизи саяк. Инфо дейт. Оодой тоодо томкоргон кожомбул чыккан каяктан дейт. Алда биздин саяктан дейт. Уктуңуз беле? Жок. Бийчилердин бийчиси Бүбүсара каяктан, алда биздин саяктан. Сулуулардын сулуусу Акмөр чыккан каяктан, алда биздин саяктан дейт. Бүгүнкү келген коногубуз Улук мырза каяктан, алда биздин саяктан дебейлиби? Жакшы. Чыгармалар тууралуу да көбүрөөк сүйлөшөлүчү. Жакыныраак. Пландар тууралуу сүйлөшпөйлүбү? Пландар, э? Алдыдагы пландар тууралуу. Ооба. Келиңиз анда пландар тууралуу сүйлөшөлү. Астыдагы пландар. Астыдагы биздики азыркы пландар буюрса окуубузду ийгиликтүү аяктап, колубузга дипломду кармап, анан ары жагы эмне болоорун көрө жатарбыз. Бирок биздики эң негизгиси эми чыгармачыл адамдар бардыгы тең эле, буюрса алдыда дагы бир хит жаратыш керек деген ой болсо керек да. Ошондуктан буюрса колдон келишинче жаңы ырлардын үстүнөн иштеп атабыз. Жана ошондой айтып өткөндөй эле, же айтпай калдымбы билбейм. Өзүм аранжировка, өзүмдүн ырларымдын музыкасын өзүм жасайм, өзүм бардыгын өзүм кылам. Ошондуктан азыр мисалы менде времям өтө көп өзүмдүн чыгармачылыгыма иштегенге. Ошондуктан алдыңкы пландар только чыгармачылыкты алдыга карай өстүрүү. Чыгармачылык, Азаматсыз. Ырларды, аранжировкаларды өзүм жазам деп калдыңыз. Кошумча суроо болсунчу. Өзүңүздүн жеке студияңыз бар. Ооба. Өзүңүздүн ырларыңызды өзүңүз гана жазасыз, аранжировкасын өзүңүз жазасыз. Ооба. Бир чыгарманы канча убакытта бүтүрөсүз өзүңүз? Бир чыгарманы Жеке чыгарма болуп аткандан кийин аз убакыт эле. Жанагындай сөз бар го, өзүм дегенде өгүздөй күчүм бар деген. Анан мисалы мага бир чыгарма жагып кала турган болсо, мен ал чыгарманы бир отуруп бүтүрбөй турбайм ошол местамданчы. Бир көп болсо. Ошо айтам да, эмне чарыксыз. Тамак жей кечке отура бер. Тамаша. Бала баштан өткөн айтат дейт сүйлөйбүрүңүз. Примерно 7-8 саатта бүтөт. 7-8 саатта, Ооба. Жакшы. Инструмент тууралуу сүйлөшөлү. Инструменттердин кайсы инструменттерди ойнойсуз, кайсынысына жакыныраксыз? Аккордеондо ойнойм. Орус эле аспабы баянда ойнойм. Фортепианода Муну ойнойм. билсек, биз ала келиңиз деп айтмакпыз, Ооба. Фортепианода ушул 3 инструмент ойнойт экен. 3 инструмент. Сон маек болуп окшойт, кесиптеши. Мен өрүккүм келип атат. Азыр бизге аткарып бере турчу, бүгүн бизге алып келген чыгармаңыздын аталышы кандай? Моя красивая деген жагымдуу чыгарма. Бул Ак Тилекке арналган. Ооба. Чын элеби? Албетте. Бул орус тилинде чыгарма, Сиз как будто Орус тилинде эмес, кыргызча, орусча аралаш. Азыр эми алдыда Автору ким бастар. Автору негизи бул ырдын автору деген өзбек туугандардан алганбыз. Бирок муну өтө эле бурмалап өзгөртүп алгам негизи. Бирок уруксатын алгандар. Автору бирок өзбек туугандардыкы деп койсун. Өзбек туугандар. Анда телекөрүүчүлөр сизди көп көтөрбөсө, сизди сахнабызга узаталы, келиңиз сахнабызга. Өтүп бериңиз, жагымдуу чыгарма болсун. Ага чейин урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо көптөн күткөн, ооба, жылдыз төлгө барып келбейлиби? Анан Улук мырза даярданып турса, биз сонун чыгармага кезекти беребиз. Бардыгыбыз телекөрүүчүлөр менен күбө болобуз. Ооба. Кеттик анда эмесе. Сезимдин тунугусуң, жүрөктү сүйдүрүпсүң, орусча
сүйлөп калган кыргыздын сулуу кызы. Мен сага кат жазамын, көркүңө тамшанамын. Бар билген орусчамдан сага деп ыр жазамын. О, любимая, моя красивая, ой, любимая, ты моя нежная, о, любимая, моя, моя. О, любимая, моя красивая, о, любимая, ты моя нежная, о, любимая, моя, моя. Жүрөктүн төрүнөн сен жайгаштың эгер билсең. Когда ты рядом со мной, красиво өмүр очень. Жакындан таанышалы, өмүрлүк болчу жарым. Сен үчүн мына ошентип үйрөндүм орусчаны. О, любимая, моя красивая, ой, любимая, ты моя нежная, о, любимая, моя, моя. О, любимая, моя красивая, о, любимая, ты моя нежная, о, любимая, моя, моя. О, любимая, моя красивая, ой, любимая, ты моя нежная, о, любимая, моя, моя. О, любимая, моя красивая, о, любимая, ты моя нежная, о, любимая.